Үстүбүздөгү жылдын 7-декабрында Ысык Ата районуна караштуу Ички суу айылындагы 1979 туулган Улан Ниязалиев аттуу жарандын үйүнө өздөрүн Бишкек шаарынын Свердлов райондук милициясынын тергөөчүлөрү издеп тааныштырган 2 жаран келип, үй бүлө мүчөлөрүнө каза болгон адам автоунаа айдап качып, издөөдө экенин айтышкан. Бирок ошол күнү эле кечке маал аты аталган жарандын жансыз денеси табылганын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрүнүн бири телефон аркылуу кабарлаган. Үйдө жатсам, эки дарбазаны такылдатып, эки жигит. Сыртка чыктым, дарбазаны такылдап. Электр экен деп ойлодум. Анан эле таанышты, Свердловский ровдудан келдик, тергөөчүбүз. Анан удостоверениесин көргөзсөй болду. Эмне болду? Эмне болуп кетти ровдудан келген? Сиздин уулуңуз ДТП кылыптыр, ДТП деп. ДТП'нын угонбу дедим, угон. Анын правасы жок, эчтекеси жок, кандайча дедим. Жок, ошо паспорту түшүп калыптыр. Биз изилдеп жүрөбүз деди. Уулуңуз кайда деп атпайбы? Уулум келген жок, жумушта, жумушка энди. Жумушу мечитке жаңы орношкон. Мына үйүмдү бүтөйүн деп бүтпөй калган үйү бар. Жаңы орношуп, ошол жакта иштеп, кандайча шаарга десем, ошо барыптыр. Жок, дейт. Бу жака кайсы жолдош балдары менен келип калды дегендей кылып атат да. Бир табышмактайт. Анан мен айттым, андай болсо, киши коюп өлтүрбөптүрбү эле анайын деди. Же болбосо бирдемени бир бала. Жок, кабатыр болбоңуз. Жөнөкөй эле, ушу жеңил. Деди, анан улуу баламды чакыра койдум. Анан бир кичүү балама да чакырдым. Ушундай болуп турбокпу? Десем, улуу балам чыгып, андан интервью алыптыр. Кандай. Анан менден мындай деп сурап калды. Сиздин чоң жерде иштеген балдарыңыз барбы, же туугандарыңыз барбы дейт. Эми чоң жерде деле иштеген мындай эле эл катары деп койдум. Анан бир караңгычылык ошо жанагы удостоверениесин эмесин карабай. Эме кылбай, ошо машинесин тартып калбай, азыр заман болуп калды. Өзүбүз шок болуп калдык да, мындай аябай түшүнбөй болуп, ушундай эмне болуп кеттик. Деп анан үйү тиякта, алма жактап коебуз биякта. Барсак барабыз деп анан бияка келип анан келинчегинен интервью алыптыр экөө. Биз ушундай. Мега маршрутка деп койгон. Келинчегине эме дептир, жеңил машина деп. Эки ачадагы чыгып атабы сөз. Анан ошентип кечинде чалып атат мага. Тергөөчүмүн, эмне балаңарга интервью алып иштебейсиңерби дейт. Эмне болуп кетти десем, кандай силер? Анан эле уулума чуркадым, уулум үйдө болчу, МЧС иштейт. Эмне деп атат айланайын бу? Алчы тергөөчүмүн деп атат. Алса эми уусалык моргто деп. Саат 8. Моргто жатат. Эми ушундай бомжуларга кошулуптур тиги бу дешип. Анан окуйдум, анан биз андан мурун канча жер иштедик. Анан эле ыйлап келди улуу балам. Моргто деп атпайбы. Биз баралыбы десе, морг жабык деп койду. Жабык азыр кайда, эртең менен 9-та кел деп койду. Маңги жаныбыз, эме жаным, макулу 9-та кетишти ана. Көрсө, ушундай жестокий сабалып. Ошол мен азырда калча деп айта албай атам. Купуя сыр бар бир балайыз. Муну бомжулар анан өлгөн, анан эмне эшти. Андай эмес. Муну милициялар бирдемени груз эткенби, же бир купуя сыр бар. Жанагынды наручник салып, анан бар эле мен өзүм карай албай койдум. Жанчылып калыптыр. Жанчыптыр да. Баламды өзү көк ярый болчу. Бир сактайм деди. Бул кылганың кайсы дедим. Анан жана экөөнү эмнеге тааныбайсың дедим. Экөөнү эмнеге тааныбайсың? Жиберип алып.
Билбейбиз, андай жок, барган жок. Мына улам бирөөнү киргизип, андай эмес. Чыгат дедим, бул чыгат. Жибергенсиңер, дежурный башка эле делону ачып жибербесеңер, дежурный жиберилген, чакырылган деп ошону гана айттым. Ал эми маркумдун артында жубайы жана 3 баласы калды. Келинчегинин айтымында Улан Ниязалиев мүнөзү токтоо, бирок тырышчаак адам болгон. Улан экөөбүз 2001-жылда баш кошконбуз. Ошондон бери чогуу түтүн булатып келатабыз. Ал ошо мындай семьяга, мындай бала чакага мындай орой мамиле кылчу эмес. Мындай урушса да катуу уруша алчу эмес да. Акырын эле урушуп эме кылып койчу, анан айтып койсоң болот, тигиндей кылсын, мындай кылсын деп эле эме кылчу. Анан ошо 7-декабрь күнү дарбаса тыкылдады. Ким бул десем, эже мүмкүн эмеске дешти. Анан чыксам ушундай Свердловский районунан келдик. Ниязалиев Улан ушул үйдө жашайбы деди. Ооба дедим. Биз ким болобуз? Мен келинчеги жубай болом дедим. Десем, анан эмесин көрсөттү, удостоверениясын. Анын аттарын деле эме алган жок. Анан тынччылыкпы десем, тынччылык эле, тиги жеңил машинаны уурдап качып бир машинаны сүзүп алыптыр деди. Анан оюмдан баягы эме болуп кеттим да, эми жеңил машинаны сүзүп алса жабырып калган эч ким жокпу деп сурадым. Машина жакшы элеби, жабырып калган эч ким жок десем, жок, андай деле болгон жок. Жеңил эле деп коюшту. Анан акыркы жолу канчаны сүйлөштүңүз эле деди. Анан акыркы жолу ошо дем алыш күнү саат 5-терде чалгам, өзүбүздө телефон жок болуп, бузук болуп, анан бул кайнымдын телефонуна барып чалгам. Чалсам ошо ала менен жакта жүрөм, азыр кайра Покровкага кетем деген да. Анан кандай иштеп атасың? Ошо 4-күнү эле эмеге кирген да, жумушка кирген. 3-күнү ошо жана курултай болуп келип, анан бир сыйра кийимдерин алып, рабочий кийимдерин алып, анан ошо 4-күнү эртеңдин таңында кеткен. Анан телефон менен эле сүйлөшүп турганбыз. Кандай ооба, жакшы, Покровкада жатып иштеп атам, барып келип атам. Ширеткич болуп эме кылып иштеп атканда, сварщик болуп. Кетип калышты, бир аз информация алып элечи. Анан тиги сырт жакта, жол жакта машиналарында көпкө отурушту. А менин оюмда тиги мага ишенбей, может, тиги туалет поетке чыгып калып ошондо кармайбыз деп күтүп атышабы деп. Анан кайнеме бардым. Ушинтип тиги экеме келди. Жумушуна чалчы, жумушунда экен десем, жок, аякка да барбаптыр, өчүк болуп атат, жаңы эле чалдым деди. Эми анда чын эле машинаны уурдап качып, анда айдап сүзүлүп бир жерде телефон өчүрүп коюп жаткан го деп эме кылдык. Аңчы болуп эле. Анан мен сурадым тиги эки баладан. Атам менен байкесине барып жолуктуңарбы десем, ооба, ошол жактан келатабыз деди. Деп анан көпкө отурушту. Анан кайра келди бирөөсү, кара тоору эмеси. Тиги канча жылдан бери жашайсыңар, канча балаңар бар ортодо, чоңу канчада, мектепте окуган балдар барбы деп. Бирөөсү студент дедим, 11-дү бүтүп студент. Андан экинчиси 8-класс окуйт, андан кийин 2-де кызыбыз. Десем, өзүңүз ушактан эле болосузбу? Жок, мен өзүм Таластан болом деп өзүм эме алып. Жаман оюбузда жок эле, кайра эле телефон чалып аттык. Өчүк кийин чын эле жашырынып жаткан экен дедик. Кечинде эле атамдыкына чакырып калышты, чакырып атат деп эле. Аны тиги кандай кармалган окшойт, эмне кылабыз деп сүйлөшөт го деп. Барсак эле каза болуп калды, ушундай деп эле угулушту. Мен ошо тиги жуук алып көмөрдө көргөзгүлө десем, көргөзбөй коюшту дейм, көрбөй эле койчу. Мындай эле мурунку эле элеси менен эле калсын, көрсөң да жүрөң ооруйт деп. Анан кече кайным бар интервью берип, эме келгенде ошондо сүрөттөрүн көрдүм да, ошондо аябай эле чанчылып эме болуптур да. Такыйкатты керекте, ушундай аябай сабалып эме болуп атса, закон түрүндө жооп бериш керек. Ким эме кылса дагы закон түрүндө. Артында 3 баласы калды. Алардын эле көз жашы, убал сообу кимге алардын эле. Маркумдун энеси Эльзар Ниязалиев өлүккана берген справкадагы көрсөтмө менен макул эмес экендигин айтты. Эми ушул окуя боюнча токтоло кетсем, ушул Ниязалиев Улан агамды ушундай
ошол атам мага чалды. Эртең менен саат 1:10 чалды да. Ушинтип Свердловский роодудан тергөөчүлөр келди. Анан сага жиберейинби? Ушундай чоң жерде иштеген балаң барбы? Же туугандарың барбы деп атат деп. Анан мен айттым, ата менен мектепте охранада иштеп атканда, анан ошол жактан бошоп атам, улуу байкеме айтып ошону тургузуп мен ошо сүйлөшсүн деп. Анан ошо агам менен сүйлөшүптүр. Анан окуя жанагындай болуп атпайбы, тиги ушинтип маршрутка угон кылды, ушундай деп. Анан бир тарабы жеңеме келип башкача айтып, тиги жеңил машина деп айтып атышат. Паспорту түшүп калыптыр деп атат. Анан биздин эметкенибиз ушу эмне себептен ошо паспорту жанында жүрөт, эмне үчүн биздин участковыйга айтып койбойт. Силер жактан ушундай силердин территорияңарда эметкен жашаган ушундай Ниязалиев улан аттуу эме каза болуп калды деп аларга эмне үчүн чалышпайт. Аларга бир күн кийин чалышыптыр да. Анан моргко агам барды да. Моргко барса ошо эми сүрөткө тартып алайын десе, жок, тартпайт, болбойт бияктан деп айтыптыр да. Анан агам да өзү жаман болуп атканда, эми негизи шок болуп атканбыз, баарыбыз эле жаман болуп. Анан ошол агам ошо жерден жана эмесин чыгарып берди дейт. Кагазынчы минтип эле ошо чыгарып берди дейт. А жерде төш эле сынды деп жазылып жүрөт эмесинде. Анан кодун да жазбаптыр. Мен кара кагаз алайын деп барсам, айыл өкмөткө кодун эметип келгиле деп атат. Сүрөткө тартсак айтып атпаймынбы? Эме болуп атат да ошо. Теги бүт жерин мага талкалап койгон. Бети башынан тамтык жок. Үйгө келгенде тарттыңыздар да? Үйгө келгенде бул эмеге жуук калып атканда тарттык да. Бүт денесинде тамтык жок. Эмес төшүн сынган, кабыргаларын баары талкаланган. Теги буттарына да мындай чапкан, дуинканын истери болуп атам да. Биз экспертиза болбогондон кийин. Анан электрошокер деп атат. Кээ бирөөлөрдө көрсөтөсүң да баары билинип эле турат. Ошолор менен эметкен жерлери. Мойнуна, жамбаш жактарына ошо тийискен эмелери болот да, электрошокер күйүп калат экен да ошо. Ошондой болуп атат да. Анан жанагынтип карабайсыздарбы, тиги келип, анан биз атам болуп бардык, баягы өлүктү жашыргандан кийин эртеси. Ушундай эмелер бар деле тергөөчүлөр. Ошолорду бизге таап бергиле десем, бизде андай барган жок деп атат да. Бизге андай жок бизде деп башкаларды көрсөтүп атат. Иштебейт. Андайлар иштебейт. Эми атын деле айткан жокпуз, жылы барыптыр, ушундай келген десек жок, андай барган жок. Булар бир жерде эле иштеген балдар. Мына деп көрсөттүм, олар эмеспи деди. Анан эми алар эмес да. Анан моргко деле эме кылыш керек болчу да, биздин уруксатыбыз менен скрытие кылыш керек болчу да. Булар өздөрү скрытие кылып, кечинде 8:30 байкеме чалып атпайбы, ушинтип анда да атама чалып атат да, баягы эме кылып, балаңарды издебейсиңерби, эме кылбайсыңарбы деп. Анан атам издеп эле атабыз деп, анан улуу байкеме берет. Сен сүйлөшчү деп. Ал байкем айтат, эметпей айткылачы ачыгын десе, ушинтип каза болуп калды. Бирок эртең менен келгиле, саат 9:00 деп. Анан 9:00 барып, роодуга барып, анан жанагындай болуп атпайбы. Ошо сыр бойдон болуп атат да, ошо сыр бойдон болуп атат. Эмне, ким өлтүрдү? Ана бомуштар дейт, бомуштар өлтүрүптүр дейт да. Бомуштарда каяктагы эме болуп атат да, нарушниктин истери болуп атат. Могу жери көк ала, бу жери көк ала, сүрөтүндө турбайбы? Байланыштыңыздар да?
Аны менен магазин жанында экен, ошол үйдө окуя болгондун жанында магазин бар экен. Ошол эжеден сураштырдык да, сураштырсак, ал бала маршрутка айдаган бала ошол өлтүрдү деп алып кеткен. Ал деле билбейм, өлтүрчү деле бала да эмес, мындай эле эме болчу. Анан чуркап келди дейт ошол эмечи магазинге. Ушинтип мен билбейм, сыртка чыксам ушинтип өлүп жаттыр. Анан үйгө киргиздим, ушинтип милицияларга чалып бергилечи деп ушинтип айтты дейт. Анан мен өзүң чал, милицияга, скорыйга өзүң чал деп айттым дейт. Анан байкем ошо телефон таштап келиптир. Тиги кокус туугандарбы эмнелери келип калса, ошо берип коюңуздар менин номерим деп. Анан үй бүлөсү жөнүндө деле айтты тиги эже, тиги бир эжеси бар болчу, оорукчал, ал өзү рак болуп ооруп атат. Анан иниси бар деп ушинтип айтты да. Анан ошо бойдон анан байкеме чалыптыр тиги иниси. Ушундай болуп атат, кечирип койгула, эми байкем ушинтип барсам, амай ушинтип милициялар салып кетти. Мен да сүйлөшө албай атам. Силер аркылуу сүйлөшсөм болобу деп ушинтип айтыптыр да. Ошол эми ички иштер органдарына, ошол эле Свердловск райондун тергөөчүлөрүнөн, азыркы прокуратурадан, чыгылып ички иштер органдарынан суранабыз ушул байкебиздин өлүмүн ачыкка чыгарып берүүсүн суранабыз. Бул иште адам өлтүрдү деген шек менен кармалган жарандын инисинин дагы пикирин уктук. Ал агасынын ак экенине ишенерин, иште күмөндүү жагдайлар көп экенин кошумчалады. Ошо күнү королордо аябай тынч болгон. Кишилер деле көргөн жокпуз. Биякта бирдеме үйдө бирдеме болуп кетсе угулчу эле кородочу. Биякта квартиранттар бар, ар жагында болсо, үйдүн биягында болсо обменка бар да, ал бир эле там аякта. Алар да айтып атышат, эчтеке уккан жокпуз деп. Анан биз агамдан сурасам эмне болсо мен күнөөлүү эмесмин деп эле шок болуп эле калды. Аны көрүп мен да шок болдум. Ошо ойдон милициялар келди, бизди ажыратып ишти да. Анан ошо ойдон кийин мен тиги РООД барып, тиги байке менен сүйлөштүргүлөчү десем, мен аны тилинен угайын десем, такыр мен укпай коюшту да. Эметип, сен тияка бар, сен следствие болуп атат, ал следствие бүтмөйүнчө, мен ага менен сүйлөшүм керекти десем, жок, сен следствие болмоюнча сүйлөшпөйсүң. Анан мен аларга айттым, агам андай ишке барбаш керек эле, ал өзү мындай зарубиясы анча күчтүү эмес. Мурун 211 маршруткада иштеп, аябай поведениясы жакшы тынч жүргөн адам болчу. Биякта эле кичине эле ушул үй бүлөсү менен кичине уруш болуп кетип эле, анан стресс болуп бир аз ичип жүргөн, бирок андайга чейин барганына мен ишенбей атам да. Милиция кире элек деле мурун тиги кошунам чакырганда, ушундай болуп кетти дегенде, скорый помощь чакырдым дегенде мен сразу сурадым, эмне болду, тынччылыкпы десем, ушундай улам байкеде ЧП болуп кетти, аманбы десем, чыксаңар деп айтып калды тиги балачы. Анан мен бир сезип туруп, намазымды окуп, как раз 6:30 болуп калды, намазымды окуп чыгып, анан кирип коридорго турсам, ал ар жакта бурчта отуруптур. Анан мен сурадым да, кто виноват десем, я не виноват деп ошо ойдон. Скорый помощь келди, освидетельствовали деди да. Анан милиция кана десе, милиция келип атат. Анан мен ошо ойдон эшикке чыгып кеттим да. Чыгып кеткенден кийин ал дагы мен экөөбүз мындай кичине нервный болуп турган болуш керек. Мен сөгүйдү да, мен чыгып кеттим ошо ойдон. Чыгып анан милициялар келгенден кийин анан жанакында окуя башталды да. Бизди барып РООДго алып барышты, байкемди алып кетти сразу. Эметип, бизди РООДго алып барып биз мен ошо баланы көрүп турмун такыр. Мен ошо милициялар көрсөтүштү, соткадан көрсөтүштү. Өзү уже нормальный состояниясын, анан жанакындай уже жатканын көрсөтүштү. Мен мурун көрүп турмун ал баланы. Ошондой бир окуя болду да. Анан эми момундай адилеттүүлүк болуш керек да. Мен билбейм, агам ошентип айтып атат. Эми болсо да күнөөсүн тарсын, бирок жанында жүргөндөр качып кетип, бүт ошо байкеме эметип атышат да. Байкем бир эле күнөөсү үйүнө алып келгенин да, ичирип эметкенине да, үйүнө киргизген. Атак мен ага барбачу адам, ал андайга кичинекей ары коркок өзү. Ошондой сөздөр эмеге да эметип барбайт ал ага. Мен Кудайдан сурап атам азыр, эми Алла таалам адилеттүү да жардам берсин бизге баарыбызга тең. Ишке байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын пресс борборуна кайрылганыбызда алар мындайча комментарий беришти. ГУВД города Бишкек. Факта избиения не было со стороны сотрудников милиции. Бул иш боюнча тергөө иштери азыркы күндө аягына чыга элек.